каждый должен заниматься своим делом, чынын айткандачы. Вот. Мисалы ошол эле ГКМдын өзүнүн функциясы бар, МВДнын өзүнүн функциясы бар. Мына коррупцияга аралашкан мамлекет кызматкерлер ал жазадан кутула албайт. Мурда акча төлөп жазадан чыгып кетет. Грузиянын укук коргоо жана сот системасын реформалоо процесстерине катышкан прокуратура жана юстиция тармагында жетекчилик кызматтарды аркалаган Георгий Хизанишвили социалдык баракчасына Кыргызстандагы окуяларга өзгөчө күч түзүмдөрүн реформалоо процесстерине дыкат көз салып жатканын жазды. Анын айтымында алгач төмөнкүдөй суроо жаралган. Бул кадамдар ички таасир үчүн күрөшпү же бийликти бөлүштүрүүбү? Георгий мырза Садыр Жапаров тууралуу тасманы көрүп чыккандан кийин мындай жыйынтыкка келген. 2020-жылы ал бийликке келгенде Кумтөр алтын кени боюнча дароо чечим кабыл албай, убактылуу пауза кылган. Бул стратегиялык кадам болуп, кийин мамлекет кенди толук өзүнө кайтарып алган. Ушундай эле ыкма уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөштү да колдонулган. Президент негизги күчтү улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине топтоп криминалдык системаны талкалоого шарт түзгөн. Натыйжада мурдагы каралар жана криминалдык иерархия дээрлик жоголгон. Бирок бир орган өтө күчөп кетпеш үчүн азыркы экинчи этап башталган. Бул күч түзүмдөрдүн өз ичин текшерүү жана реформалоо. Экинчи адамдын кызматтан кетиши дагы ушул процесстин бир бөлүгү катары каралууда. Жыйынтыгында болуп жаткан өзгөрүүлөр башаламандык эмес, кокустук дагы эмес, этап менен жүргүзүлүп жаткан стратегия болуп саналат. В частности, эта реформа позволит... Кээ бир чечимдер сыртынан түшүнүксүз көрүнүшү мүмкүн, бирок ар бир кадам алдын ала ойлонулган стратегия. Кумтөр боюнча алгачкы пауза тактикалык чечим. Уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөштө күчтүү бир борборго топтоо натыйжа берди. Бир орган күчөгөндө аны тең салмактоо жана текшерүү дагы маанилүү. Азыр күч түзүмдөрүн системалуу реформалоонун экинчи этабы жүрүп жатат. И исчезнет внутренняя нездоровая конкуренция. Мурдагы Ички иштер министрлигинин жетекчиси Мелис Турганбаевдин айтымында мурдагы президенттерде уюшкан кылмыштуу топтору менен күрөшүүгө саясий эрк жетпей, Ички иштер министрлигинин кызматкерлерине жетиштүү колдоо көрсөтүлгөн эмес. Ошондуктан уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөш жакшы натыйжа берген эмес. Мамлекетте тынччылык немеш керек деген биз мыйзамды татынга кылып жасап алып барганбыз. Мыйзамды жакшы кабыл албагондон кийин мында Крамцов айтты. Депутаттар чыгышты да, силер адамдын укугун бузуп атасыңар, анан баардыгын эле ОПГ кылып туруп эле камай бересиңер. Анан кескилеп, эптеп бир законду кабыл алып беришкен. Бирок ал закон иштеген эмес. Азыр болсо мына мыйзамын кабыл алып берди. Бардык технический жана мына баягы көрдүм бүт немени тиги безопасный город полностью иштеп атат. Ар бир жерде видеокамераларды. Азыр мындай болуп атат. Мына мисалы бир эле немесин айтып коеюн, баягы көрдүм. Мисалы бир жерден кылмыш кылды, адамдын өңү бар, өңү түсүчү баягы. Вот. Ошо менен 3 сааттын ичинде кармай албасак бул катастрофа дейт. Министр айтып берди да магачы. Вот. Бул аябай жакшы. То есть реформа бүгүнкү күндө жакшы эле жүрүп атат. Жанагы күч структуралардын көбүн, конечно, бүгүнкү күндө системаларын өзгөртүш керек. Көп жерлеринчи. Баягы айткандай, орусча айтканда, каждый должен заниматься своим делом. Чынын айткандачы. Вот. Мисалы ошол эле ГКМдын өзүнүн функциясы бар, МВДнын өзүнүн функциясы бар. Күч органдарынын өзүлөрүнүн баягы определенный өзүлөрүнүн функциялары кирип, бүгүнкү болуп аткан чечимдер, бүгүнкү кабыл алынып аткан закондордун баардыгы мен ойлоп атам, мен туура. Ал эми депутат Сүйүнбек Өмүрзаков саясий ар бир чечимдин аркасында өлкө келечеги үчүн маанилүү чечимдер турганын айтты. Бир канча мыйзамдарга өзгөртүүлөр киргизилди да. Кайсыл мыйзамдар белгилеп кетсем, мисалы мына коррупцияга аралашкан мамлекет кызматкерлер ал жазадан кутула албайт. Мурда акча төлөп жазадан чыгып кетет. Азыр эми ким коррупцияга аралашкан мамлекет кызматкер ал жазаны толук ал өткөрөт, мойнуна алат. Ал эми анын туугандары мамлекеттик кызматка жумушка кире албайт. Биздин урматтуу президентибиз Садыр Ноокожоевич бир канча жылдан бери айтып атпайбы, станариптик багытка өткүлө депчи. Бул коррупциянын тобокелчилигин азайтат да мындайча. Анан эми бул коррупцияга, кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча бүгүнкү күндө укук органдары абдан жакшы алып кетип атат, бирок мамлекеттик бийлик тарабынан да жакшы колдоо көрсөтүлүп атат. Эгерде мамлекет башчы өз көзөмөлгө албаса, бул кылмыштуу синдикат менен бул күрөш өтө оор болот.
ошон үчүн мамлекет башчысы Садыр Нуркожоевич өзү башына туруп ушул коррупцияга жана уюштурулган кылмыш топторго, уюмдарга дегизби күрөштү өз көзөмөлдөгөн бул чоң мына бүгүнкү күндө бул жыйынтык алып келди да. Бул ар бир ишти президенттин жасаган ишин бул коомчулук акыркы күндөрү мына көрүп турабыз. Мына жанагы кумтор боюнча дагы ошондо дагы эми президенттин өзүнүн ушул метод тактикасы бар экенин мен түшүндүм да. Бул өзү башынан көп оор күндөр өткөрдү. Бул көп нерсени ойлонду. Дагы бир кайталайм, ушул ар бир ишти бул жете өлчөп бир кесип, анан кийин өзүнүн сөзүн, анын ишин аткарып жатат да бүгүнкү күндөчү. Жумуштан алуу, жумушка коюу бул баш мыйзамда да айтылган, бул президенттин бул бар да укугу. Президент өзү жумуштан алат, президент өзү жумушка коет. Жаман ишти жумуштан алат, жакшы иштеген тазаларды жумушка коет. Биздин жогорку кеңеш келет, жогорку кеңеш биз бул жакта анан бекитебиз.